Assalamu alaikum dostlar. Бүгінгі баян англичанин алымға берген суроосу тууралуу. Белгилүү ислам алымы Хусайн Ахмад Мадани шакирттери менен поездде бара жатса, бир англичанин аялы менен чогуу алар менен бараткан болот. Анан тиги шейхтин жанында кызматчылар көп, шакирттери да кызмат кылып, сыйлап жүргөн болсо, анан бирөөсүнөн сурайт: "Бул ким?" депчи. Бұл белгілі ислам алымы Хусайн Ахмад Мадани шейх устаз десе, анан деп анан бир аз ойлонуп, анан ошол устазга барат, шейхке барып, анан "Мен ушу силердин диниңердеги бир маселени түшүнбөйм" дейт да, тийишкенсип суроо берет. "Силер ушул диниңерде аял затын жабынып жүрүүгө, өзүн көрсөтпөөгө, чоочун эркектерге өзүн көрүнбөөгө буйрат диниңер. Анан мен мына аялым жолугу жок, мына кыска көйнөк кийип эле, жакшынакай эле, аны эч ким карабай эле, эч ким ага көңүл урбай эле баратабыз го" дейт. Анан шейх сразу баягы биз кичине ачуубуз келип, сразу мындай деп айтып ийбиз го. Алар чоң аалымдар да, унчукпай баягы отуруп, угуп, анан аягына чейин угуп, анан бир угуп бүткөндөн кийин да бир нече убакыт жооп бербей отуруп турат да. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин шакиртине бир чай, анан лимон алып келип бересизби дейт. Шакирти чай менен лимон алып келет. Анан лимонду арчып атса, акырындан арчып баштайт да. Анан арчып атса, жанында шакирттерин шилекей коюлуп, акырын мынтип көзү менен караса, тиги жанында отурган англичанын да шилекей коюлуп, баягы цитрус да лимон эметечөсүң го, баягы өзү жытына эмесине мындай сестенечөсүң го. Шилекей коюлуп отурганда анан айтат: "О, урматтуу бир тууганым" дейт. "Ушул лимон кабыгы менен турганда эч ким көңүл урбайт эле. Бирок качан кабыгын ачканда баардыгыңар шилекеңер коюлуп, көзүңөрдү албай отурасыңар. Ошол сыңаргандай аял киши" дейт, "сиздин аялыңыз ушинтип чечинип ачынып жүргөндө, ушу поездде отургандардын эч кимдин шилекейи коюлбайт деп ойлойсузбу?" дегенде англичанин түшүнүп, бир аялын карап, бир шейхти карап, бир лимонду карап, шилекейин жутуп жута албай ойлонуп отуруп калган экен да. Бир туугандар, ислам дини аял затын урматтагандай эч бир дин урматтабайт да. Ошол үй бүлө чыныгы ислам дини менен жашап аткан болсо. Раматылык чубак устазыбыз айткандай, ким канча процент бактылуу болгусу келсе, ошончо процент динде жашасын дейт. 100% бактылуу жашагысы келет, 100% динде жашасын. Анан туура намаз окуп деле, жолук салынып деле, туура эмес иштерди кылып жүргөндөр бар. Ар бирөө Алланын астына барганда өзү жооп берет. Бирок чыныгы ислам дини менен 100% жашаган үй бүлө 100% бактылуу болот. Мо эркектер мени көрүп аткандар, аялдар деле мына көрүп аткандар, эркектериңерден сураңыздар. Чын, алдабай, калп айтпай, ушу аялдарды карабайсыңбы эшикте жүргөн? Ушу мини юбка кийип жүргөн кыздарды карабайсыңбы? Улуу сөздө уят жок дейт. Ушу көтү башын көрсөтүп, көкүрөгүн көрсөтүп жүргөн кыздарды карабайсыңбы? Чын ушул мына Алланын астында туруп ушуну ушундай карабайсыңбы деп суроо бериңиздерчи. Мисалы үчүн ушу кайсы бир эркек: "Мен карабайм, көзүмдү мынтип аябай мен алып жүрөм, ушунчалык такыбамын" деп айтып берсе, анда сиздин күйөөңүз ушул дүйнө жүзүндөгү эң мыкты адам экен деп айта алам да. Азыр могу эркектер аялдарыбызды кызганбайбыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан хадисинде, аялын кызганбаган эркек бейиштин жытында жыттабайт депчи. Өзү эркек, мен таң калганым логикага салыңыздар. Мейли динди жаман көрүңүз, мейли могу баянды каякта лимон, каякта шейх деп коюңуз, мисалы үчүнчү. Араб кул деңиз, мисалы үчүн комментарийлерде ар ким ар кандай жамандык сөз. Жөн эле логикага салыңыз, логикага. Сиз эркексиз. Канча кызды карайсыз, жумушка баратып, таксиде жүрүп, көчө маршруткада тим эле шилекейиңиз коюлуп, жана лимонго шилекей коюлгандай эле коюлуп карайсыз. Кудай сактасын, дагы бир ой пикирлериңиз кетет. Анан ошол ой сиздин аялыңыз кетти да, жумушка бир тасырайган юбка кийип алып, тасырайган шым кийип алып, көкүрөгүн көрсөтүп алып. Анан ошол ой менен башка эркектер эмнеге ушинтип ойлой болду экенби, же ушинтип ойлобойбу деген ой болобу сизде? Мисалы үчүн логикага эле салыңыз. Мейли шарият динди албаган күндө делечи.
нелогично болот го, нелогично. Ошон үчүн ислам биз аялдарыбызды ошо жолук салынып, жабынып, жабынганда да азыркыдай хиджаб мода устаздар айтып атат го, мына Садока Сажы устаз Доолов айтты, көп устаз, Чубак устаз Ураматылык айткан, азыркы хиджабка 2-3 хиджаб кийип алыш керек сыртынан депчи. Жабынуу десе ошол хиджаб кийип, көкөрөң көрсөтүп, дагы эле аптя кийип, юбка кийип алыш эмес. Жабынуу десе ошол артынан караганда бул кемпирби же кызбы көрүнбөй калыш да. Мисал менен айткандачы. Ошон үчүн бир туугандар аялдарыбызды кызганалы, кыздарыбызды, эже карындаштарыбызды кызганалы, ошолорго ушул насааттарыбызды айталы. Айтыңыз ушинтип эле. Мен, аялыңыз айтыңыз. Мен сизди кызганам. Сизди ушун жабынып, эркек чочун эркектерге чыкканда жабынып жүрүүңүздү каалайм депчи. Ошондой болуңуздар. Иншалла. Ошондон мен ушу үмүт кылам. Ажырашуулар токтоп, үйдө уруш талаштар, жаңжалдар токтоп, кызганычтын айынан да канча уруш талаштар болот, ошолор токтойт деп мен ишенем, үмүт кылам. Амал кылышка Аллах таалам баардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин.